Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар. Алдыда өлкө тагдыры чечилүүчү парламенттик шайлоо турат. Кыргызстан азыр абдан оор абалда, экономикалык, кадрдык кризисте. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард Америка долларынан ашты. Сырткы карыздын көпчүлүк бөлүгү бул Кытай эл республикасына. 2023 жылдын башынан тарта сырткы карызды төлөө мөөнөтү күчөйт. Учурда Кыргызстанда бюджеттин таңкыстыгы 30 миллиард сомдон ашты. Азыркы өкмөт, азыркы парламент Кыргызстанды кризистен чыгарып, тышкы карызды төлөөгө жөндөмдүүбү? Албетте жок. Биз Атамекен партиясы мындай кризистен чыгара турган жаңы элдик, чыгаан, таза профессионал жаштарды бир командага чогулталдык. Азыркы парламент мындай курамы менен Кыргызстанды эч кандай кризистен алып чыга албайт. Бизге азыр күчтүү парламент керек. Мен билем, мына баарыңар парламентти азыр мазактап, шакаба чегип, үстүнөн күлүп отурасыңар. Кыргызстан күчтүү парламентсиз эч качан экономикасы күчтүү, бакубат мамлекет кура албайт. Мен так билем, силер азыр 120 депутаттын керек болсо жарымынан көбүн тааныбайсыңар. Урматтуу мекендештер, жумушка келбеген, эч качан элдин таламын талашпаган, жалаң бизнестен келгендер, олигархтар, көпөстөр кайрадан биригип алып, Кыргызстандын элин, мамлекеттин башкарабыз деп дагы парламентке жөнөштү. Өзүңүздөр акыл калчап көрүңүздөр. Мына Кумтөрдөгү соңку 2 мөңгүнү талкалоого уруксат бергенде кимдер каршы чыкты? Сөз эркиндигин буйбуз дегенде, ар бир жарандын интернеттеги аккаунтунан бери текшерип чыгабыз дегенде кимдер эл тарапта болду? Жалгыз Атамекен партиясы жана айрым депутаттар болду. Ушундай элге каршы мыйзамдарга каршы биз 5 жыл бою турдук. Биз парламентке барарыбыз менен шайлоо системасын түп тамырынан жаңылайбыз. Азыркыдай чимкириктер парламентте отурбаш керек. Азыркындай туугандашкан система, кландар, уурлар, мамлекетти тоногондор парламенттен эч качан орун албаш керек. Биз Атамекен партиясы преференциалдык шайлоо системасын сунуштайбыз. Бул кандай? Сиз партияны шайлоо менен бирге конкреттүү адамдардын аттарын дагы бюллетенге белгилейсиз. Жанар Акаев болобу, Рыскелди Момбеков болобу, Элвира Сурабалдиевабы, сиз партияга добуш берүү аркылуу ал партиянын ичиндеги адамдарга дагы добуш бере турган системаны биз киргизебиз. Болбосо, мына элге күлкү болгон, эки сөздүн башын айта албаган, керек болсо шаарлардын атын түзүүрөп айта албагандар кайрадан парламентке кайсы бир партияларга жамынып келебиз деген аракеттерин көрүп жатышат. Урматтуу мекендештер, азыр акча менен авирдин, адал менен арамдын, ак менен каранын күрөшү жүрүп жатат. Мен эң жакшы билем. Мына кече Талас облусунда болдум. Биздин Алексеевкадагы баннерлерибизди алып ыргыткандар түнү менен болду. Бул бийликтин партияларына мен эскертип коеюн. Мындай жол жакшылык менен бүтпөйт. Буга чейинки президенттердин, буга чейинки парламенттердин мыйзамсыз шайланган учурдагы тагдырын артка кылчайып бир карап коюңуздар. Урматтуу башка партиялардын жетекчилери, лидерлери. Партияда кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн криминалды пайдаланып жатасыңар. Мунун артыдагы жакшылык менен бүтпөйт. Биз келсек, криминалды бир күндүн ичинде тагдырын чече тургандай кылабыз. Криминал башка жакка качат, же болбосо четинен түрмөгө отургузганга биздин саясий эркибиз дагы, күчүбүз дагы, билимибиз дагы, духубуз дагы жетет. Эми урматтуу мекендештер, мен жанатан бери Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард доллардан ашканын айттым. Кече жогорку кеңеш акыркы сессияга чогулду. Биз бир күндө 100 миллион доллардан ашык карызды ратификация кылып берди парламент. Биздин каршы чыкканыбызга карабай. Элестетиңиз, биздин өкмөт, азыркы парламент менен өкмөт сырттан карыз алып, аны пенсияга, айлыкка берип коюп отурса, бул эмне деген жашоо? Биз ушундай өкмөттү, азыркындай парламентти, төрагаларын, өкмөт башчыларды алмаштырышыбыз керек. Атамекен партиясы накта элдик кишилерди чогулталдык. Биздин курамыбызда Тилек Токтогазиев деген кечеги өкмөткө караганда көбүрөөк пандемия учурунда элге жардам берген жаш чыгаан жигитибиз бизге кошулду. Ак эткенден так эткен, кара кылды как жарган калыс элдик депутат Рыскелди Момбеков байлардын же бийликтегилердин партиясына кошулбай, дал ушул Атамекен партиясын тандады. Парламенттеги эң мыкты 5 депутаттын бири саналган чыгаан кызыбыз Элвира Сурабалдиева Атамекен партиясын тандады. Мыкты экономист Элдар Абакиров
Ең күчтүү депутаттардын бири Абдубакап Нурбаев, Евраз Осмонов жана башка бизде накта элден чыккан күчтүү команданы Атамекен партиясы кыска аралыкта курай алды. Атамекен азыркы системага, туугандашкан, кландашкан системага каршы тура турган жападан жалгыз оппозициялык партия. 2023 жылдан баштап Кыргызстан тышкы карызды төлөө мөөнөтү күчөйдү. Эми элестетип көрүңүз. Ушул сиздерге барып акча таратып аткан, жылкыларды союп, элдин баарын сатып алам деп аткан чимкириктер орой айтканда, же болбосо балык ооз депутаттар, бизнесмендер, олигархтар, көпөстөр, ошолор мамлекеттик карызды кутулууга дарамети жетеби? Эгерде 2023 жылдан баштап кошуна Кытай айрым талаптарды коюп баштаса, же болбосо башка мамлекеттер стратегиялык объекттерибизди сураса, жерибизди, кенибизди сураса, ак эткенден так этип, ушул олигархтардын, байлардын партиясы каршы чыга алабы? Эч качан чыга албайт. Буга дагы жападан жалгыз Атамекен партиясы каршы туруп, элдик адамдар биз каршы туруп, аларды сактап калабыз. Урматтуу мекендештер, биз Атамекен партиясы конституцияны кайра ордуна коебуз. Азыр баш мыйзам боюнча президент бул жөн гана англиялык королева болуш керек эле. Бирок иш жүзүндө азыр бизде парламенттик президенттик башкаруу эмес, президенттик гана башкаруу өкүм сүрүп жатат. Биз ошону ордуна койгонго күчүбүз, саясий эркибиз жетет. Анткени күчтүү өкмөт башчы, күчтүү парламент болгондо бул тең салмактуу бийлик болот. Урматтуу мекендештер, силер сот системасынан толугу менен тажадыңар. Биз аны түшүнөбүз. Биз сотторду тандоо кеңешин жаңылап, азыркындай сотторду эмес, биз бүт жаш чет өлкөдө билим алып келген адилеттүү калыс сотторду дайындоого сөзсүз түрдө саясий эркибизди көрсөтөбүз. Урматтуу мекендештер, азыр сиздер билимсиз кадрлардан, сапатсыз кадрлардан, туугандашкан, кландашкан системадан толугу менен тажадыңар. Биз кадр саясатын түп тамыры менен жаңылайбыз. Азыркы өкмөттү 100%, азыркы сотторду 100%, бардык системада биз толугу менен жаңылоону киргизишибиз керек. Кыргызстан буга чейин демократиянын аралчасы аталып келген. Бирок тилекке каршы азыр андай болбой жатат. Эл аралык сурамжылоолорду карасаңар, Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча дагы акыбалыбыз жакшы эмес. Урматтуу мекендештер, азыр ар бир партиялар, олигархтар, байлар, көпөстөр, таза эмес бизнес жасагандардын бардыгы чогулага алып, акционердик коом сыяктуу бир партияны түзө алып, кайрадан келип жатышат. Байлардын, олигархтардын партиялары чогулуп барып, чакан Кыргызстандын элин каалагандай сатып алып коебуз деп силерге 2000 сомдон 5000 сомго чейин таратканга аракет кылып жатышат. Урматтуу мекендештер, добушуңарды сатпагыла. Кийинки парламент кайрадан чимкириктерге толуп, балык ооз депутаттарга, байларга, көпөстөргө толуп, силердин үнүңөрдү айткандын ордуна бийликке кызмат кылып, бийликтин айтканын гана жасагай турган адамдар силердин добуштарыңарды сатып алуу аркылуу келе жатат. Буларды Кыргызстандын тышкы карызы, мамлекеттик карызы, экономика, келечек, билим берүү системасы, саламаттыкты сактоо системасы ойлондурбайт. Булар келсе өздөрүнүн компанияларынын, өздөрүнүн фирмаларынын гана кызыкчылыгын ойлошот. Биз дал ошондой адамдарга Атамекен чекесине чыккан чыйкан болобуз. Алардын кекиртегине тыгылган кылкан болобуз. Биз эч качан эч кимди урдатпай сактайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, Атамекен партиясына жаш, профессионал, билимдүү, саясий эрки күчтүү, духу күчтүү жаштар чогулду. Арасында накта элдик депутаттар дагы бар. Ошондуктан Атамекен партиясын тандасаңыздар жаңылбайсыздар. Атамекен сөзүнө турат бекем. Атамекен партиясы жеңсе, бул Кыргыз Республикасы жеңет. Добушуңарды сатпай, адилеттүү, күчтүү, тарыхы бар, эрки күчтүү, духу бекем партияга добуш берет деп мен ишенем. Ал партия Атамекен партиясы.